Президент Садыр Жапаров билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиевди кабыл алды. Мамлекет башчысы тарабынан илим жана билим чөйрөсүн өркүндөтүү боюнча бир катар конкреттүү милдеттер коюлуп, бул маселе боюнча артыкчылыктуу пландар жана милдеттер талкууланды. Садыр Жапаров билим берүү жана илим тармагы мамлекеттин келечегин аныктаган стратегиялык маанилүү жана өтө кооптуу тармак экенин баса белгиледи. Ал 2022 жылдын башында билим берүү жана илимди каржылоо маселесине өзгөчө көңүл бурулганын, тагыраак айтканда билим берүү министрлигинин бюджети 29 миллиард сомдон 49 миллиард сомго чейин көтөрүлгөнүн да бир жолу эске салды. Каражат бөлүү менен эле көйгөй чечилбей тургандыгы түшүнүктүү, ал үчүн комплекстүү иш-чараларды жасоо зарыл. Президент мугалимдердин кесиптик даярдыгына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын, анткени окуучулардын алган тарбиясы жана билими алардын квалификациясына жараша болорун белгиледи. Мындан башка мамлекет башчысы маалыматтык технологиялардын доорунда заманбап тенденцияларды ээрчүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Мугалимдердин окутуу ыкмалары реалдуулукка шайкеш келиши керек. Билим берүү системасы реформага муктаж. Садыр Жапаров илим тармагындагы маселелерге да токтолуп, министрлик менен Улуттук илимдер академиясынын өз ара мамилесин чыңдоо зарылдыгын баса белгиледи. Өз кезегинде министрдин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиев мамлекет башчыга билим берүү тармагын өнүктүрүүнүн жакынкы пландары жана келечеги тууралуу маалымат берди. Ал билим берүү процесстеринин сапатын жогорулатууга багытталган концепцияны жакынкы күндөрү сунуштай турганын билдирди.